Президенттин Талас областындагы ыйгармыктуу өкүлүнүн буйругуна ылайык облус, район, шаар жана айыл аймактарда мекеме уюм кызматкерлери тарабынан эрте жаздан тартып, ар жума сайын ишембиликтер өткөрүлүп келүүдө. Бул ирет облус жетекчиси баштаган өкүлчүлүктүн кызматкерлери Чыңгыз Айтматов жолунун жээгин таштандыдан арылтышты. Бүгүн ушу Талас областы боюнча жалпы район шаарларда ишембилик жүрүп жатат. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевдун жарлыгын аткаруу максатында улуттук тазалык күнү ишке ашырылып жатат. Кудай буйрса мен ойлойм, мен баягы элибизде айткандай жаз жарыш, күз күрөш. Азыр күз келип, күзүндө дагы өзүнчө бир иштерибиз күч алып дегендей кыштын алдында бир даярдык көрүп, тазалыктарды жер жерлерде жүргүзүп атабыз. Бул ишембилик өзү баягы билесиңер да жаз айларында 3 ай болот. Эми азыр ошо улуттук тазалык күнү ишке ашырылып жатат. Ишембиликке катышкан мекеме уюм кызматкерлери өздөрүнө бөлүнүп берилген аймактарды жана дагы өздөрүнө таандык мекеменин айланасын тазалашты. Мындай ишембилик айыл аймактарда дагы уланды. Жалпы бүгүнкү күндө биздин Талас облусунда ыйгарымдыктуу өкүлүнүн буйругу чыккан тазалык боюнча. Ал ар бир райондо жана Талас шаарында, 4 райондо Талас шаарында. Шаар, жалпы элдики, район, облус баарыбыздыкы, ошондуктан баардыгыбыз ошол таштанды таштоонун маданиятын, ошону атайын таштанды таштоочу жайларга, ошол таштарды баягы бир эле ошо ар бир ишембилик сайын өзүңүздөр көргөндөй мугалим, врач, айыл өкмөттүн кызматкерлери, мамлекеттик кызматкерлер алар дагы 5 күн бою иштеп, анан ишемби күнү жок ушул тазалыкты карайлы деп тазалыкка чыгып атат да. Ошого бизге жарандык коом дагы жардамга келиши керек. Ошондуктан баардыгыбыз биргеликте ушу шаарыбызды, районубузду, өзүбүз жашаган аймакты таза кармайлы деген айтып кетмекчимин. Белгилей кетсек, улуттук тазалык күнүнүн алкагында президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде эрте жаздан бери өлкөнүн бардык аймактарында ишембиликтер өткөрүлүп келүүдө. Нурузбек Шабдамбек уулу, Чыңгыз Боккошов, Талас шаары.